Arabаңыздар, Qırğız elim. Qırğız elimden er azamat jigitleri, kızdары. Бүгін söz Manas atağızdan bayanı, dastаны doğru alıp almakçı. Ayan bolup kuyulup, atalarımızga ayttırgan Olu Manas dastanın бүгін şuğa taldığı жүрgüzüp, elibizge qayırılıp oturabız. Negizgi ayta turgan sözdördün atalarımыздın emneni bizge ayttırdı degen. Emni üçün uşunday kölömdүү okuyalarda Qırğız eline muras kılıp kaldırgan, uşlarga toktolup, жалпы Manas жөнүндө söz bolmakçı. Жана бүгүнкү жашап аткан Qırğız eli жөнүндө söz. Biz sizlerge kayırılıp Manas dastаны atalarыбыздын бүгүнкү Qırğızga kaldırgan keres sözü деп kabul alsak. Eң birinçisi. Ekinçisi astın ala aytılgan malumat. Üçüncüsü er azamat Qırğızстан jigitleri üçün uluu sırlarda бүгүнкү күнгө atalarыбыздан белек катары калтырганы. Manas genен жана терең түшүнүш үчүн Manas эмнеден башталат? Ооба, мына ушул жерде чоң сыр бар. Manas жогорку акыл эс, жер бетиндеги теңиз Manas тукуму жөнүндө. Эгер биз Manas атабызды алып карай турган болсок, анда ал жерге келгенде жер калыңдыгынан түтүп тур дейт. Же болбосо бир колуна айды кармап, бир колуна күндү кармап, айды күндүн ордуна салган, күндү айдын ордуна салган ааламдык улуу күч Manas атабыз. Biz ушулардын баардыгын талдап, жана терең маани беришибиз керек. Manas дастаны айтылган жерде аябай көлөмдүү эпос деп мактанып, аны ЮНЕСКОга эми биз аталардын керес сөзү деп кайрылганыбыздын себеби эмне дегенде андан ары сен барсаң, эки тизгин тең барсаң деп аталарыбыз бизге кайрылган. Эмне үчүн биз андан ары барабыз? Же болбосо эволюциялык өнүгүүсү, адамзаттын өнүгүүсү жолунда берген улуу нерселердин бул бир тизгине руханий дүйнө, экинчи материалдык дүйнө. Биз ушул эки нерсени теңдеп бирдей алып астыга жылышыбыз керек. Эмне үчүн аталарыбыз астына айтылган маалымат экени сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн 19-кылымда айтылган Maнаста аталарыбыз тууралуу айтканда бул 20-кылымдын башындагы аталарыбыз тууралуу айтылган. 20-кылымдын башында аталарыбыз кимдер эле? Мына бүгүн 100 жыл өтүп, ошолордун тарыхы баардыгыңыздар билесиздер. Алар жаңы эле каттанып, молдо окунганы, адистиги жок экенин, өлсөм өлүп калайын, өлбөсөм намыз алайын деп аттанып эл кызматына болгонун сүрөттөйт. Муну 19-кылымда сүрөттөп атат. Manas дастаны биринчи айтылат. Андан кийин биз ошол жолду басып өтөбүз. Ошол негизинен бүгүнкү күнгө кабылган туш болгон кыйынчылыктарды жана оорчулуктарды элибиз башынан кечирген баардык кыйынчылыктардын баардыгын эбак эле айтып койгон. Биз ушундай күнгө туш болорубузду айткан. Биз Manasты тааныдыкпы деген ар бириңиздерде суроо туулат. Чын эле таанып, талдоо жүргүзө алдыкпы? Биз качан гана Manaска, Manas баянына, Manaска талдоо жүргүзгөнүбүздө анын ичинде катылып жаткан маалымат экени жана керес сөздөр экенин терең түшүнөбүз. Дагы бир маалымат болуш үчүн элдерге жалпы карабайым калың элге түшүнүктүү болуш үчүн 1856-жылы Чокон Валиханов тарабынан жазылып алынган Manas дастаны Көкөтөйдүн ашы. Көкөтөйдүн ашында Бокмурун 6 жашар бала экенин сүрөттөйт. Манаска барбайм деп жолойго Qırğız элин көчүрүп кеткени сүрөттөлөт. Көкөтөйдүн ашы түпкү ханга кирип, түпкү ханда берилет. Ушул эле окуя Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев атабызган айткан варианттарда Бокмурун 15 жашар бала экенин, мааникерди бүтүп, дүйнө жүзүн кыдырып,
esirip durganын aytylat, döwlet mas bolup. Emne sebepten bir variantda 6 yaşar bala kılıp görsetсе, жаңылы molda okunup kattanıp atsa, Kökötöýdün aşı tüphanга girip tüphanda berilip atsa, keyinki Sayakbay atabysyn, jana Sayakbay Qaral Sagınbay Orozbakow atabyzyň variantlarında Qarqırada berilip atat aş. Bul jerde Manas dastany, atalarybız aytkan dastan bir-birine hiç wagt okşaşpaydy. İçindeki okuyalar da okşaşpaydy. Çynly bul dastanby, je taryhy çygarmagy degen, je taryhda boldy öyle degen sorawlar tugulat. Awa, mana uşul jerde bardygy. Antkeni ötken tarih jok. Manas altyn ala aytylgan Teňiz Manas tukumy ertenki yaşawsynda kim bolaryn aytyşgan. Antkeni biz börk dese baş alıp, su iç dese u içip turgan wagybız. Biz uşulardyň bardygyna gaýratan toktolup, gaýratan taldaw jürgüzüp, elbestiň galyn gatmaryna Manas tanyw, ilim gatary girgizişimiz gerek. 20-njy ýylyň başynda atalarybız hadistegi jok ele toğda ele talabı taşta ele jüregi ölsem ölüp kalaýyn ölbesem namaz alaýyn dep el hyzmatyna gelgen. Oşol bul Kökötöýdün aşı dese bir kişige berilgen aş dep düşünmeýüşümiz gerek. Kökötöýdün aşı Kırgız elinin jaşawsy, kılgan owkaty, içki jana sırtkı jürgüzgön sayasaty, jana biýlik eýelerine, el başına kimler gelerin ewagala aytyp koýgan. Biz uşularga dagan gaýra toktorup, Kırgız öz başatybızga gaýdyşybız gerek. Kantkende gaýtabız. Bugünkü düýne adamzat çetinde, el betinde, jo betinde turup, mana zatabız eldi saktap turgan uluu güç. Biz gaýra geldikbe? Biz Manas dastanyn ilim gatary, maglumat gatary, keres söz gatary kabul alsak, biz uşunda gana astyga jylyga, ja önüge özü, evolüsiýalyk önüge özü jolga düşürnün oň bagытyn taap, uşul jolubuzda atalarybız, babalarybız galaganday oň bagytga astyga gösterip jylabys. Negizden bugün Manas dastanyna gaýrylsak, Manas atabyzdyn Sagınbay Orozbakow atabız aytgan variantda Manas ata törelerinin astında Jakup ata tuş görüp, Akbaltay ata joğurup, sarı adırmak, şıbırgak beldi tabat ekenbiz, kindik kesip kiri juğan жерди tabat ekenbiz, paana verip jaratkan eldi tabat ekenbiz dep aytılgan. Kırgız eli jaratman el. Oylogon oyu, süylögön sözü, kılgan işi birbirine dal gelse, anda astyga gösüp, önüge özü joluna düşöbüz. Emne sebepten düşmenen başlalat Manas. Bardyk Kırgızстын er azamat jigitleri, kızları aslında bola turgan, jana jetişe turgan iyigilikler je bolup bolsa, aslında bola turgan gırsıklar, argınday oğur turmuşunun aslında. Atatektin aruu arbaylары kabar berip, түш arqılı köp nerseni jetkizgenge hareket kılat. Түш degen söz öz tegele emne biýikten ıldyga düşүү. Je bolbosa alamda atalarybız şunçalyk emne bolsa dagы jer betinde tukum ulap yaşap gelgen uçurdağı Kırgızga kabar berүүgө, түш arqılı kabar berүүgө hareket kılıp geledi. Muna negizgi nerse uşunda jatat. Ar bir Kırgız түшüne öte ayar mamle jasap, түш özü pildey moynu kılday bolat. Oň jaka burup, biz gaýra öz jolubuzga, öz şehribizde tabышybız gerek. Mana Sagınbay Orozbakow atabız aytılgan Manasta, Manas ata törülgende tolgowy 8 gün boldu, tolgotgan mындай gün boldu dep. Omayını maýgymçaga jabap, çyktap atyp çygargan. Oşonda Manas ata suraw beret. Meniň rızkym gaýda dep. Talat olup jada senin rızkyň, talaga batpay. Çyktap aýdap çygat omayını. Keyinki Sagınbay Qaralaýew atabızdın variantında emçü Manas ayağı menen tik düşüp kaldı. O ayağı menen tik düştü. Al jerde Kızır ata Bolot degen oktu ozandırıp 3 jolu. Hanekeyene menen şehirdene Manastın jakasyna tikip berdi. Oktu. Emçe gelgen jok. Birok Almanbet ata Kazaktan Kırgızga aytyp gelgen 28 yıl içinde, 28 yaşında. Şehirden evsini emçe giyip, Manas atabız oň emçegin, Almanbet atabız sol emçegin emçekti, şunda emi adat.
Эми чыйыр деген сөз эмне үчүн эки бөлөк айтылып атат, эки вариантта төрөлүшү. Биз ушуга кенен токтолсок, ар бир темага өзүнчө токтолуп, өзүнчө окуп, өзүнчө талдоо жүргүзүш керек. Себеп эмнеден? Эмне үчүн бул 1920 жана 30 жылдардын аралыгында жазылып алган Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантында төрөлүп атат. Ооба, ал кезде аталарыбыз кыргыздын улуу чыйырын, өзөгүн унуткан эмес. Жана төрөлгөндөн баштап ошол тарбияланып өскөнү. Кыргыздын чыйыры, кыргыздын жолу. Кыргыздын жолун дүйнө тааным жана дил дүйнөнүн ыйыктыгын сакташып келишкен. 20-кылымдын экинчи жарымында төрөлгөн уул кыздарыбыз, эр азамат жигиттер эмне үчүн чыйырдан эмбей калдык? Анткени маданиятыбыз, наркыбыздан алыстаганыбыз болчу. Акырын билинбей отуруп, биз каада салт наркыбыздан алыстап отуруп, бүгүнкү күнгө туш болдук. Бүгүн дагы кыргыздын эр азамат жигиттери кайрадан кайтып чыйырдыны эмүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул эне катар эмес, кыргыздын каада салт байыркы чыйырына түшүү, актын ийизине түшүү. Биз ушуга кеңири токтолсок, ушуга кеңири маани берсек, кыргыз маанасты тааныдыкпы десек, ооба, бүгүн эр азамат жигиттердин баарысы Манаска кабар бере албай калганыңыздар сүрөттөлгөн. Бийликке кимдер келерин, элди кантип талап тонооруңарды, кыргызга ким коордук кыларын, ким зар ууну жүзүмдөй шерин кылып сунаарын эбагыла айтып койгон. Ар бир эл кызматын кылган эр азамат жигиттер, элдин жүгүн көтөргөн эр азамат жигиттер, ошондой эле жалпы элибиз баарыбыз бир бүтүндүккө келсек, бүгүнкү кыргыздын негизги бизге айтып аткан улуктар бизди жөнөттү, уксун деди силерди. Кетирген кемчилигибиз эмне деди? Мен айтар элем, аталарыбыздын айтып аткан нерсеси бар. Жаак алдынан жаак чыгарып, тил алдынан тил чыгарып алганбыз. Ошондо көкүрөк көз көрү болуп, тил дудук кулай дүлөй болуп калган учуру. Канчалык мол, канчалык керектүү сөз айтсаң, тетири жакка бурулуп укпай турганы бар. Ооба. Эмне үчүн тил алдынан тил чыгарып алдык? Эмне үчүн жаак алдынан жаак чыгарып алдык? Ооба, аталардын бизге калтырган макалы бар. Жаактан жаңылган турбайт, туяктан жаңылсаң турасың, аягыңан жаңылсаң турасың. Бирок жаак өтө берсин. Мына биз өз тилибизде сүйлөп жүргөн кыргыз тилин маанизин, анын энергетикалык кубаты кандай болуп иштээрин таптаза унутканбыз. Биз ушул нерсеге кеңири токтоп, ар бир сүйлөгөн сөзүбүздү ойноп сүйлөсөк да, ойлоп маани берсек, аябай жакшы болот эле. Негизги ар бир кыргыздын дил дүйнөсүндө суроо туулса, ошол суроолордун баарысына Манас дастанынан, Манас баянынан тапса болот. Эгер келечекти карап, астыга көздөп кадам таштайм деген кыргыз бүгүнкү эр азамат жигиттерибиз аян болуп айтылып аткан Манасты көбүрөөк угуп, ошого талдоо, анализ жүргүзсө жакшы болмок. Ар убак бар болуңуздар, аман эсен, кайрадан көрүшкөнчө.